Мен бала күнүмдөн эле кичинекей балдардын ден соолугуна кам көрүүнү өзүмө милдет кылгам. Ошол тилегимди ишке ашырдым. Ата-энелер мага балдарын чоң ишеним көрсөтүү менен алып келишет. Ушундай ишенимди аткарууга мен баардык аракетимди жумшайм. Акыркы 5 жылда Нарындагы медициналык дарт аныктоо борборунда иштеп жатам. Борбордун саламаттыкты сактоого кошкон негизги салымы адамдарга сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүү. Ай сайын биздин борборго 1000ден ашуун бейтаптар текшерүүдөн өтүп, кеңеш алуу үчүн келишет. Медициналык кызмат көрсөтүүдөн тышкары, биздин борбордун жардамы менен облустук ооруканага да жакшы колдоо көрсөтүлдү. Заманбап медициналык жабдыктар сатылып алынып, телемедицина системасы ишке киргизилди. Андан тышкары, биздин борбордо эмгектенген кызматкерлер коронавирус илдети күчөп турган убакта болгон күч-аракетибизди жумшап, эс алуу күндөрү дагы иш алып бардык. Ошол учурда медициналык борбор облустук ооруканага өтө керектүү жеке коргонуу каражаттарын берди. Бизде алыскы тоолуу аймакта жашаган адамдарга сапаттуу медициналык кызматтарды көрсөтүү мүмкүнчүлүгү болгонуна абдан кубанычтамын. Анткени ден соолук бул адам үчүн эң маанилүү нерсе экендигин баарыбыз жакшы билебиз.